Көрүп турганыбыздай бул жерде 3 бурчтук формасындагы нерселер бар. Аларды топторго бөлүп көрсөтүүбүз керек. Анда бул жерде берилген алгачкы 3 бурчтуктарды биз 4төн ар бир топто 4төн 3 бурчтук боло тургандай кылып бөлөбүз. Бул жерде биринчи топ, ал эми бул экинчи топ. Биз 3 бурчтуктарды 2 топко бөлдүк. Аны жазуу түрүндө көрсөтүү үчүн биз көбөйтүү амалын колдонобуз. Анда бул жердеги 3 бурчтуктардын топко бөлүнгөнүн биз 2 көбөйтүү 4 деп көрсөтөбүз. Себеби бизде 2 топ бар, анын ар биринде 4төн 3 бурчтук бар. Анда 2 көбөйтүү 4 деп жазып алдык. Негизинен 2 көбөйтүү 4 бул 4тү өзүнө өзүн 2 жолу кош дегенди түшүндүрөт. 1, 2, 4тү биз кошуу түрүндө жазып алдык. Анда 4кө 4тү кошсо, ал 8ге барабар. Анда биз айта алабыз 2 көбөйтүү 4, ал 8ге барабар. Келгиле, калган 3 бурчтуктарды дагы ушинтип топторго бөлүп эсептеп көрөлү. Алгач видеону токтотуп, өз алдынча кандай кылып топторго бөлөсүңөр ойлонуп көргүлө. Андан кийин биргеликте бул 3 бурчтуктарды топторго бөлүп эсептейбиз. Анда бизе кеттик. Кийинки 3 бурчтуктарды бул жолкусунда биз ар бир топто 2ден 3 бурчтук боло тургандай кылып топторго бөлүп алабыз. 1, 2, 3, 4. Бул жолкусунда биз 4 топко бөлдүк. Анда аны жазуу түрүндө көрсөтө турган болсок, 4 көбөйтүү 2 деп жазабыз. Себеби бизде 4 топ бар, анын ар биринде 2ден 3 бурчтук бар. 4 көбөйтүү 2 бул негизинен 2ни өзүнө өзүн 4 жолу кош дегенди түшүндүрөт. Анда 2 кошуу 2 кошуу 2 кошуу 2. 1, 2, 3, 4. 4 2-ни биз кошуу түрүндө жазып алдык. 2ге 2-ни кошсо 4, 4кө 2-ни кошсо 6, 6га 2-ни кошсо 8. Бул сандардын суммасы 8ге барабар. Анда биз айта алабыз 4 көбөйтүү 2 бул 8ге барабар. Кийинки 3 бурчтуктарды да бөлөбүз. Бул жолкусунда бул 3 бурчтуктарды ар бир топто 1ден 3 бурчтук боло тургандай кылып топторго бөлөбүз. Биринчи топ, экинчи, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Биз бул жердеги 3 бурчтуктарды 8 топко бөлдүк. Анын ар биринде 1ден 3 бурчтук бар. Анда 8 көбөйтүү 1 деп жазып алабыз. 8 көбөйтүү 1 негизинен 1ди өзүнө өзүн 8 жолу кош дегенди түшүндүрөт. Анда кошуу түрүндө жазып алалы. 1 кошуу 1 кошуу 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дагы 1ди кошсок, 8 1ди биз кошуу түрүндө жаздык. 8 1ди кошсок, ал 8ге барабар. Анда бул жердеги 8 көбөйтүү 1 8ге барабар деп айта алабыз. Бизде бул жерде акыркы 3 бурчтуктар калды. Бул 3 бурчтуктардын бул жолкусунда биз баарын бир топ деп белгилеп алабыз. Булардын баары бир топ. Анда бул жердеги 3 бурчтуктарды көрсөтүү үчүн биз бир топто канча 3 бурчтук бар? 8 3 бурчтук бар. Анда 1 көбөйтүү 8 деп жазып алабыз. Бизде жалпысынан бул жерде 8 3 бурчтук бар. Алардын жалпы саны 8ге барабар. Анда 1 көбөйтүү 8, ал 8ге барабар. Башка дагы бир мисал аткарып көрөлү. Бул жолкусунда бул жерде берилген 3 бурчтуктарды ар бир топто 8ден 3 бурчтук боло тургандай кылып топторго бөлүп алалы. Бул жерде биринчи топ, бул экинчи топтогу 3 бурчтук, анда 8 3 бурчтук бар. Бул жерде үчүнчү топтогу 3 бурчтук, ал эми бул төртүнчү топтогу 3 бурчтуктар. Алардын ар биринде
8'den 3 burçluk var. Бұл жерде қанша топ бар? 4 топ бар. Анда biz 4 көбейту 8 деп жазып алабыз. Себеби bizde 4 топ бар. Анын ар биринде 8'den 3 бурçluk бар. 4 көбейту 8. 4 көбейту 8. 8'di özüne özün 4 жолу кош дегенди түшүндүрөт. Biz 4 8'di кошуу түрүндө жазып алдык. 8'ge 8'di кошсо 16. 16'ga дагы 8'di кошобуз. 24. 24'gө дагы 8'di кошсо 32. 4 8'дин суммасы 32'ge барабар. Анда biz бул жердеги 4 көбөйтүү 8 ал барабар 32'ge деп айта алабыз. Бул жердеги 3 бурчтуктардын жалпы саны 32'ge барабар.